Қойғыла, мұшташпағыла, қойғыла. Қандайсыз? Денсаулықтарыңыз жақсы? Мынша ойланып отырып қалыпсыз, сығылып. Ушул үй проблемасы, стройка шуларды кайсы бирин кылса. Қайсыл үйсіздік? Мынау үйсіздік бе? Эмне кылыш керек буларды? Шуну эмне кылсам, кандай варианттарын кылсам мага жеңилирээк, экономичныйраак варианттарын кылайын деп ойлонуп отурган жерим. Ең туура ойлопсузчу. Мен сизге чөнтөк бап кете турган материалды айтам азырчы. Унааңыз барбы? Жүрүң, барып келели. Фасадный клинкер ушундай деңгээлде жасалат. Эми өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу деген максатта ушул эмени сиздерге тартуулап жатабыз. Могул жак печкага даярдап жатышат. Мынантип сонун кылып жасап жатышат. Өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу деген максатта сиздерге тартуулап жатабыз. Бул бир эле Араван районунда эмес, Кыргызстандын бардык аймактарына ушундай сонун фасадный клинкерлерди ушул Араван районунун Пактабат айылында жасай баштады. Эми албетте жеткирип берүү жолдору каралган Араван району боюнча. Башка аймактарга эми экрандагы номерлерге звондашып же болбосо WhatsApp'тарга жазып сүйлөшүп алсаңыздар болот. Бүгүн биз Араван районунун Пактабат айылында ушул жумушту баштадык. Булардын баалары боюнча айтып кетсек, 650дөн 9га чейин баалар болуп коюлду. Расцветкасына карап чыгарып бере беребиз. Каалаган цветте, каалаган түстө. Эгерде акчаңыздар жетишсиз боло турган болсо, сиздер ушул фасадный клинкер боюнча рассрочка жолу менен деле алсаңыздар болот. Ал кандай десеңиздер, жанагы Айыл банктагы Zero приложениясы аркылуу ал пайызы жок берет. Пайызы жок, ушул фирма менен договор кылсаңыздар, Zero менен сиздер пайызсыз ушул фасадный клинкерлерди алып алсаңыздар болот. Сен жана мен барганымда аябай ойлонуп, кичине кыйналып отурган экенсиң да. Мына сага жеңилдик. Мына фасадный клинкерди эле алып келесиң да, анын усталары менен келет. Сокольниктери бар фундаменттерге. Эми бунун ар кандай светтери бар экен, кааласаң. Эми бул ак экен, чекелери кара светтен. Тандоо сенин колуңда. Бул жигит Москва шаарынан келиптир. Келип, кандай кылсам кандай болот деп ойлонуп жаткан жеринен биз бул жигитти ушул жака алып келдик. Сонун? Сон. Мага жакты. Эмнеси жакты, мисалы? Биринчиден сырткы көрүнүш аябай үйдүн көркүн ачат экен. Экинчиден жеңил конструкция экен. Баарын ар бир нерсени кылып отурбастан бүтүрсөк болот экен. Бардык жагынан эконом экен. Мен ушуну тандадым. Машаллах. Мына урматтуу көрүүчүлөр, эгерде ушундай фасадный клинкер же болбосо фундаментке сокольниктер керек боло турган болсо, экрандагы номерлерге байланышка чыксаңыздар болот. Келиңизчи, мынау жөнүндө түшүндүрүп бериңчи, элге кандай ыңгайлуу жактары, жана фасадный клинкер канча жылга, канча мөөнөткө чейин турат, жана элге кандай пайдалуу жагы бар? Эми элге пайдалуу жагы бул бат бүтөт. Неме дагы үйгө дагы абдан жакшы кооздук берет. Үй эгер кыйшык болгон болсо да ушул рейка токулат да, рейка менен түзөп токулуп кете берет. Жанагы шыбак кылганда өтө чоң расход болуп калат да. Шыбактын кетирген акчасына бул тургузса болот. Ортосун рейканын ортосун утепление кылса дагы зарыл болот. Ар кандай жылуучу каражаттар бар. Мисалга пеноплекс, стекловата, минивата ошондой жылуучу каражаттар менен дагы жылуулап туруп, сыртынан ошондой болгон таштарды коюп койсоңуздар болот. Ошондо бир убакта жылуулук, бир убакта сулуулук болот. Бунун мөөнөтү кандай болот? Бул мөөнөтү бир 20 жыл, 15-20 жыл тура берет. 20 жылга чейин тура берет, да? Өчпөйт. Тура берет. Мына көрдүңүздөрбү туугандар? Аябай сонун жооп берди. Чындыгында 10-15 жылга чейин турат экен. Анан мынандай көрүндүктүү дагы аябай сонун экен. Бул эми туугандар ошол жана мен айткандай сиздердин чөтөгүңүздөргө ыңгайлуу шартта жасатып алсаңыздар болот экен. Себеби эми ар кандай бул жерде мынандай болуп атат да. Мисалы бир адам үй сала турган болсо, анын сыртынан ылайшыбак, кумшубак, эми мындайча айтканда усталарды кайра алып келип отурбайсыздар. Бир үй саласыздар, усталар бир эле мондой клинкер менен жана сокольниктер менен сонун кылып жасап үйүңүздөргө көрк кошот. Фасад тууралуу сурагачы, фасад тууралуу айткым келет да. Кийин ушул үйдү салып, мына чыгымын дагы бир жагы азыр бардыгына да салыштырмалуу чыгымын эсептейт да. Шыбатып, кум алып кел, аг алып кел, ана алып кел, уста таап кел дегенге эсептесе, бул арзаныраак түшөт экен өзү. Мына бир жагы прошный деп атат. Азырынча жакшы эле качасы аябай жакшы. Ушундай бир жагы кооз болот экен. Экинчи жагы кышык деп атат.
көрүктүү бир жагы үйгө. Азыр көбүлөр шуну жасатып атат экен, мен да шуну жасатып атам. Бирок жасаткандан мен жакты ушу. Мынасы да аябай пишек мына. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Мына бул фундамент каалаган жерине чейин коюлат экен. Аны каалаган мынаны коет экен. Каалагандай кылып формалары чыгат экен. Бул негизи үйгө эсептегенде экономичныйраак болот экен. Өзү салыштырмалуу эсептеп көрөт да. Мен эсептегенден арзаныраак эле түштү өзү бул. Анан жакшы экен деп мен көбүнө айтат элем, ушудан катаса жакшы болот экен деп. Рахмат байке. Туура. Бул байке ушул үйдүн ээси болот, туугандар. Алла разы болсун, баарыбызга ушундай үйлөр насип кылсын. Жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Каналга катталып колдоп турабыз, туугандар.